Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кытай Байдендин Киевке баруудан эмнеге баш тарткандыгын айтты. АКШ президенти Джо Байдендин Украинанын борборуна баруудан баш тартышы Вашингтондун жаңжалды жөнгө салуу мүмкүнчүлүгү чектелүү экендигин көрсөтүп турат. Мындай пикирин кытайлык баяндамачы Чжу Фэн Global Times гезитине жазган макаласында билдирди. Байдендин Украинага аскерлерин жибербөөнү чечкени жана Киевке баруу идеясын баш тарткандыгын, Америка Кошмо Штаттарынын жаңжалга катышуу мүмкүнчүлүгү чектелгенин көп жагынан көрсөтүп турат. Мындай кырдаалда Украина өзүнүн күзүрүн жоготот деп айтылат макалада. Публисттин айтымында америкалык лидердин чечкинсиздиги Ак Үйдүн Украина тарапты аскерлик пайда үчүн колдонууну каалаганын дагы каалабаганын дагы берет. Джу Фэн Байдендин Киевке келүү планы тууралуу кабар алды. Украина колдонуу көрсөтүү үчүн сериал деп атады. Буга чейин Байден атайын аскердик операция учурунда Украинага барар-барбасын билбей тургандыгын айткан. "Жооп, мен билбейм" деди. Америкалык лидер журналисттердин суроосуна жооп берип жатат. Эске салсак, 17 апрелде Украинанын президенти Владимир Зеленский Байденге Украинага келүүгө сунуштаган. Ошол эле учурда Украина лидери сапар боюнча акыркы чечим америкалык кесиптештерине каалаарын моюнга алды. Анткени анын коопсуздугу камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүнөн чыгуу керек. Булак Назарберс. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинен 12 айдын султаны болгон Ыйык Рамазан айынын урматына 30 күндүк сонун акция. Ыйык Рамазан айынын 2-10 күндүгүнө бир жолку кызмат акы турак жайга 2%, бизнес каржылоого 3%, автоунаага 4%. Ансар кооперативи Ыйык Рамазан айы менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт. Бул акция Кыргызстан боюнча бардык бөлүмдөрдө актуалдуу. Убакыт аз эле калды. Акцияга жетишип калыңыз. Россия биринчи жолу континенттер эл аралык самат ракетасын учурду. Россиянын Коргоо министрлиги Сармат континентинде эл аралык баллистикалык ракетасы БЛСС космодромундагы ийгиликтүү учурларды билдирген. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Тапшырмалар толугу менен аткарылды. Конструкциялык мүнөздөмөлөр үчүн бардык этаптарында тастыкталган. Машыгуучусу дүрмөттөр Камчатта жарым аралындагы Кура полигонуна берилген аймакка жетти деп билдирди ведомство. Коргоо министрлиги бул мамлекеттин тестилөө программасындагы дагы бир учуру экендигин айтты. Күтүлгөндөй эле сыноолордон кийин Сармат стратегиялык ракеталык күчтөрдүн курамында ишке кирет. Бул комплекстер Красноярскийдин жанындагы Үжүр телеканалынын түзүмдөрүндө башкы толуку болуп жабдыйт. Россиянын президенти Владимир Путин армиясынын дүйнөгө теңдеши жок Сарматтын ийгиликтүү сыноосу менен куттуктады. Булак Спутник KG. 5 миллион украиналык мекенинен качууга аргасыз болду. Согуш башталганы мекенинен тышка качууга аргасыз болгон украиналыктардын саны 5 миллиондон ашты. Бул тууралуу Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин маалымат катчысы Шабия Манту 20 апрелде билдирди. Тышка качууга аргасыз болгондордун саны күн сайын өсүп жатат. 2 айдын ичинде Украина калкынын 1/4 бөлүгү, башкача айтканда 12 миллион адам качкынга айланды. Алардын 5 миллиону тышка агылса, 7,5 миллиону ички качкынга айланган. Бул согуш миллиондогон адамдын тагдырын бузду. Уюмдун маалыматына ылайык, качкындардын 90% аялдар жана балдар түзөт. Анткени Украин бийлиги 18-60 жашка чейинки эркектерге өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Баарынан көп качкындарды Польша кабыл алды. Варшавага жалпысынан 2,83 миллион украин бузгуну барды. Румынияга 757 миң адам кирди. Ал эми Венгрия 471 миң украинанын качкындарын киргизди. Украина менен Румыниянын ортосунда орун алган Европадагы эң жакыр мамлекет саналган Молдова эли 1,5 миллиондой качкын кабыл алды. Булак Азаттык. Бириккен Улуттук уюмунун Украинада 2072 жайкын тургун каза болгондугун билдирди. Орус аскерлери Украинага басып киргенден бери 2072 жайкын тургун каза болгондугун буунун адам укуктары жана жогорку комиссияры билдирди. Алардын 169 балдар, жараат алган 2818 адамдын 272 балдар. Каза болгондордун көбү Донбасста 732 адам. Согуш башталгандан бери Украина көзөмөлдөгөн аймактарда 653 адам. Орусиячыл жиктилдер
көзөмөлдөгөн аймакта 79 киши набыт болгон. Бириккен Улуттук уюмдун аскерий аракеттери уланып жаткан жерлерде маалымат кечигип келгендигин эске алып, каза болгондордун саны мындан дагы көп болушу ыктымал экендигин билдирүүдө. Украинанын ички иштер министрлиги 15 апрелде курман болгон жайкын тургундардын саны 2700дөн кем эмес экендигин билдирген. Министр Арсен Аваков бул кылмыш иши козголгон гана учурлар экендигин айткан. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров орус армиясы Украинадагы аскердик операциясынын кийинки фазасын баштаганын билдирди. Ал бул тууралуу 19 апрелде India Today телеканалына курган маегинде айтканынан Орусиянын мамлекеттик ТАСС жаңылыктары агенттиги жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Лавров Орусиянын операциясы орус күчтөрү Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарында же Донбасс аймагына толук көзөмөлдөрү орнотконго чейин уланаарын белгилеген. Орусиянын башкы дипломаты Лавров соңку маегинде Москва Украинадагы өзөктүк куралды колдонууну ниет жоктугун, орус аскерлеринин башкы максаты жайкын тургундар эмес, аскердик объектилер экенин кошумчалады. Бирок Украин бийлиги орус күчтөрүнүн колунан жүздөгөн жайкын тургундардын өмүрү кыйылгандыгын билдирип келет. Орусия Украинадагы атайын операцияны 24 февралда баштаган. Орусиянын коргоо министрлиги куралдуу күчтөр соккуну Украина тараптан аскерлер инфраструктуралы жана күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирип келет. Ал эми бүгүн Орусиянын аскердик абаз станция күчтөрүнүн мурдагы башкы командачысы генерал-полковник Владимир Шаманов атайын операциясынын биринчи этабы ийгиликтүү аяктагандан, экинчи этаптын башкы максаты Одессаны бошотуу экендигин билдирди. Булак Назар Ньюс. Россия, Финляндия менен Швеция НАТОго кирсе кесепети кандай болоорун эскертти. Соңку кезде Финляндия менен Швеция көп жылдык нейтралдуулукту баш тартып, НАТОго кирүү мүмкүнчүлүгү боюнча кеп кыла баштады. Россия, Швеция менен Финляндиянын НАТОго кирүү ыктымалдыгы боюнча так позициясын билдирди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захаровна билдиргендигин РИА Новости жазып чыкты. Захарованын айтымында Москванын бул маселе боюнча пикири Стокгольм менен Халинский эл алдындагы эки тараптуу каналдар боюнча дагы жеткирилди. Аларга мындай кадам эмнеге алып бараары боюнча маалымат берилди. Ошондуктан ар кандай эч нерсеге таң кала алышпайт, деди ал. Финляндия менен Швеция көп жылдык нейтралдуулуктан баш тартып, НАТОго кирүү мүмкүнчүлүгү боюнча көп кеп кыла баштады. Альянстын башкы катчысы Йенс Столтенберг бул мамлекеттер эскердик блокко кирүүнү кааласа, НАТО аларды тез кабыл алууну камсыздай тургандыгын билдирген. АКШнын НАТОдогу туруктуу өкүлү Жилиан Смиттин айтымында, уюм Швеция жана Финляндия жайкы айларда же жумада альянска кирүү боюнча өз алдынча чечим чыгарат деп күтүүдө. Ал Кошмо Штаттарда бул мамлекеттердин НАТОго кошулуу чечимин колдой тургандыгын кошумчалады. Россия эки өлкөнүн НАТОго кошулушун колдобойт. Россия Федерациясынын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев эгер бул нерсе ишке ашып кете турган болсо, чек араны бекемдөөгө туура келерин айткан. Себеби альянстын Россия менен болгон кургактагы чек арасы 2 эсе узартылгандан кийин Москва НАТОнун агрессивдүү категориясына айлангандыгын баса белгилеп өттү. Булак Спутник KG. Орусия Мариупольдогу Украина аскерлеринин багынып берүүсүн талап кылды. Орусиянын коргоо министрлиги Мариупольдогу Украина аскерлеринин 20 апрель Москва убактысы боюнча саат 14:00 чейин куралдарын таштап багынып берүүсүн талап кылды. Шаршемби таңда Украина аскерлери билдиргендей, орус армиясы Мариупольдогу Азовсталь заводуна чабуул коюуну улантууда. Ал жакта Украина аскерлери жана жайкын тургундар курчоодо турушат. 26 бригаданын кол башчысы Сергей Волна заводду коргоп жаткан аскерлердин акыркы күндөр эмес, сааттары калганын айтып жардам сурады. Душмандын саны бизден 10 эсе көп, деди ал. Буга чейинки багынып берүү талаптарын Украина аскерлери баш тартышкан. Орус армиясы бул стратегиялык порт шаарды алса, орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөндөй аймактар менен Москва аннексияланган. Крым жарыларын байланыштыруу жол ачылат. Дээрлик 8 аптага созулган кармашууда орус армиясы Киев жана башка шаарларда өз карманына ала албай жаткандыгын белгилеп өттү. Москва эми анын башкы максаты Донецк жана Луганск облустарынын толук өз көзөмөлүнө алуу экендигин билдирип жатат. Булак Назар Ньюс.
Эрдоган курдтөргө каршы операциясынын башкы максатын айтты. Курдстандын Жумушчу партиясына каршы аскердик операциясынын максаты Ирактын жайы аймактардагы басып алуу эмес деп билдирди. Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган айтып өттү. Аны Туркия парламентине сүйлөгөн сөзүн НТВ телеканалы көрсөттү. Биздин операциянын максаты Ирактын аймагындагы террористтерди тазалоо, ошондой эле чек арабыздын коопсуздугун кепилдөө. Туркия эч кандай аймакты талап кылбайт, деди президент Эрдоган. Белгилей кетсек, буга чейин түрк куралдуу күчтөрү Ирактын түндүгүндө ПКК согушкерлерине каршы жаңы аскердик операция баштаганы белгилүү болгон. Операцияга атайын күчтөр жана аба күчтөрү катышууда. Туркиянын коргоо министри Хулуси Акара ведомствонун брифингдеги учактар күчтөрүнүн баш калкоочусу жайларына, бункерлерине, туннелдерине, үңкүрлөрүнө жана кампаларына ийгиликтүү чабуул жасаганын айтып өткөн. Булак Назар Ньюс. Орусия Украинага талаптар так көрсөтүлгөн келишим долбоорун жөнөткөнүн билдирди. Орусия Украинага формулировкалар так жазылган документтин долбоорун тапшырды. Эми кезек Киев тарапта. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги Россия Федерациясынын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме берип жазды. Ал белгилегендей, буга чейин Украина мурда берген келишимдерин дайыма кайра кайтып тескери тынымсыз өзгөртүп келгендигин айтып өтөт. Албетте бул нерсе жакшы натыйжага алып келбейт. Учурда биздин документтин долбоору Украина тарапка билдирди. Анда бардык шарттар менен талаптар так жана даана көрсөтүлдү деп жооп күтүп жатабыз, деди Песков. Орусия Украинадагы атайын операцияны 24 февралда баштаган. Владимир Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидинде кабылып келгендерди коргоо экендигин айткан. Орусиянын коргоо министрлиги куралдуу күчтөр соккуну Украина тараптын аскердик инфраструктуралары менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирип өтөт. Ал эми бүгүн Орусиянын аскердик аба десант күчтөрүнүн мурдагы башкы командачысы генерал полковник Владимир Шаманов атайын операциясынын биринчи этабы ийгиликтүү аяктагандыгын, экинчи этаптын башкы максаты Одессаны бошотуу экендигин билдирди.